сразу жарко стало. Алмаз Шашен, сиз өзүңүздү мындай укуктук жактан коргоого даярсыз да, азыр күнөөлөр коюлбадыбы? Эми мындай да, эгерде биз укуктуу бир мамлекетте жашасак, тилекке каршы бир жылдан ашып кетти, биз укуктук мындай бир каладан чыгып кеттик да. Азыр ошондо сиз укуктук кандай эми коргой аласыз өзүңүздүн актыңызды? Эми мисалы менин башкалардан аласың. мындан ары адвокатым бар, прокуратуранын кандай бир суроосу болсо кат жүзүндө берсе жооп беребиз. Бирок бул бийлик турганда көрүп атабыз да, укуктук эч кандай чечим кабыл алынбайт. Сизди тергөөгө чакырса барасызбы? Тергөөгө мындай да чакырса адвокатым бар, керек болсо суроолорун берсин кат жүзүндө. Бирок бул мага коюлган күнөөнүн да баары калп, эми кандай тергөөтөрүндө көрүп атабыз да. Салыштырып көргүлө Мусакеев менен эле Матраимовду. Айырмасы кандай болуп атат? Кимге кандай мамиле? Бизде азыр укуктук ченемдик бирдеме деген сүйлөнгөндө. Көчүттө элдер чыкса сизди колдоп, кандай реакция болот сиздин тарапта? Мен дайыма эл менен болом. Мен дайыма эл менен. Кандай? Чогуу барасызбы көчүткө? Көчө митингге Эмнеге барып атам? Сөзсүз да. Мен эл менен Матраимовду айтып атпайсызбы азыр? Анан Матраимовду камаса анда сиз дагы тергөөгө барасызбы? мен мындай да биринчи камасынчы, экинчиден мындай да мен бул бийлик эмне кылса дагы эч кандай бир кадамдарына ишенбейм. Сизди өлкөдөн чыгып кетет деген да бир маалыматтар таралат. Буга жооп Мындай да бул менин мекеним. Бул мекенинден мындай качкандар башкалар да. Азыр мени кетирем, жоготом дегендер ошол эртели кеч ошолор качат. Мага ишенип кой. Азыр президенттин Чыгарган бийлигин акчасынын аркасынан качат да. Азыр президенттин бийлигин тааныйсыз да? Сооронбай Жээнбековдун президент деп. Мен аны мурун эле айткам, тааныбайм деп. Легитимдүүлүгү чоң бир маселеси бар да биресинин. Бирок ошол бийликти сиз өткөрүп бергенсиз, анан кандай болуп калат? Эми адам деген адашат да. Пайгамбардын сөзү бар, мен да адаммын, адашамын. Мен пайгамбар эмесмин. Мен Атамбаев, мен тегерегимдеги досторумду карабайсыңар. Эң биринчи досум Сооронбай Жээнбеков болчу, экинчиси Туйгун Иса Өмүркулов. Ошондуктан мен адамдардын ишин көрө албайт экенмин. Анда шайлоону сиз легитимдүү өткөргөнсүзбү анда? Эми тааныбай атсаңыз. аны мындай да, мен өткөргөн жокмун да эми. Сиздин бийликтин тушунда өттү да. Азаттык. Менин бийлигимдин тушунда көп нерсе болгон. Аны мына азыр деле баарыңар күнөөлөп атпайсыңар да. Мен түшүнүп атам суроолорду. Жеке адам катары мен силерге айткам, менде наградное оружие бар. Мен атайлап айтып атам муну, жанагы мени жөнөкөй эле жетелеп кетем деген балдар дагы аяб атам да. Туура эмес бир буйрукту аткарам деп. Мен дагы эми кыргыздын сөзү бар да, жатып өлгөнчө атып өл дегенде. Мен үйдө жалгыз болом. Менин жанымда эч ким болбойт. Буга чейин сиздин тарапташтарыңыз аракетиңизди мыйзамдуу эсептейсизби ошондой? Мындай да, сен биринчи ойлосоң, сенин жаныңа бирөө келип туруп чекеден ары урса, таяк менен же бычак менен урса, сен сотко кайрыласың же жатасың өлүп, же качасың жок дегенде. Же алар ушинтет ойлоп атасызбы азыр? Ал уже кылып атат да. Мына сен көрүп атпайсың меним. Сен чаарынбак азыр мен моголарды көрүп алып таң калып атам да. Какой АК Инвест, АК Холдингке лицензия алып берип турмун. АК Холдингдин башчысы Хабибулла Абдулкадыр менен мага Сооронбай өзү тааныштырган 17-жылы. Мына Азаттык бардык жерде кишеңер бар да. Таап туруп сурагыла да. Хабибулла Кудайга ишенген корккан адам айтат да. Сурагыла кантип тааныдың атамга? Мага аны Сооронбай тааныштырган 17-жылы. Пархати деген да? Жок, анын шефин. Пархати Субихи менен кандайча? Мен аны бирде көргөн эмесмин, бирок жанагы мен айттым, акча керек болуп атат. Мешетти салып бүткөнгө, башка бир нерселерге. Анан кийин бир сатсам болчу. Анан кийин жанагы НПФ форум менен медиа форумдун айырмасы чоң. Медиа форум болгону бир Кобзаташ имарат, НПФ форум Ысык көлдө коттедждери бар, жери бар. Могу мешеттин тегерегиндеги мини рыноктор бар ошонуку да. Ал пустышка эмес. Мен кимге мунун баарын саткам? Мен Сооронбай эмесмин да. Мен айттым. Пархати Субихиге саткансыз да, Ошонун фермасына. Ошонун фермасына. Аны кандай алам деп эле келдиңиз? Аны мындай да, аны юристтер эми Ысык көлгө кызыккандар көптү.
аяка деле мен жакшы жер алып, жакшы коттедждерди салдыргам да. Жана банктык акчада эсептериңиз азыр сиздин ячейкаңыз анулар жок деп жооп бердиңиз барбы? Менин банкта 33 миң долларым бар болчу, ачык айтайын. Мен баягы күнү, мурда күнү банкка барып туруп 30 миң долларын арест төлөгөндө алып койдум. Алдындабы арестин алдында? Ну, келинчегимдин акчасын арест коюп коюптур. Ячейка жок, банктык кутуча? Булар эле сала койбосо ячейкеде. Мындай да мен ошол эле Батукаевди кайра бергиле деп ал кишиге да мындай сүйлөшкөм. Каттарда жөнөткөм. Бер жагы эле 4 кат менимче кеткен да кайра бер депчи. Анан мындай бизге алар үмүт да берген да, азыр түрмөдө отурат. Тияктан бирдеме кылып, түрмөдөн чыкканда силерге беребиз деп. Мен ишенип отурдум да, бир күндү кайра келет. Анан алып чыгаргандардын баарын таң көрөт. Сооронбай да мунун баарын билет да, өзүн айтып берген.